Өзгөн районунун тургундары менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жолугушуусунан кийин Кемпир-Абад суу сактагычы коңшу мамлекетке берилбей, анын тегерегиндеги жерлер алмаштырылбай турган болду. Ушул чечимден кийин бир аптадан бери мөөнөтсүз митинг кылып отурган жергиликтүү тургундар суу сактагычтын жээгине тигип алган боз үйлөрүн чечип тарай тургандыктарын билдиришти. Мүддөсүн аткарабыз, ушунча элдин алдында одасын берип атат. Мен ойлойм бул ишке ашат деп. Кемпир-Абадты ушундай калтырганы элдин талабы ушул эле. Элдин талабын туура түшүнүп, азыркы бийлик туура чечти деп ойлойм мен. Ийгилик болсун ушу бийликке дагы. Пикири эсептешкени болуп атат. Мен ошондо канаттанып кетип атам үйүмө. Жакшы нерсени бузуп коюш оңой эле. Жакшы нерсени жасаш өтө кыйын. Мен Союздун адаммын, Союзда иштегенмин, жетекчи болгонмун. Мен көрүп турам да муну. Азыр жаңы заманда да жашап атам. Эми бизге ушу баарыбыздын чогулганыбыз Кемпир-Абад эле. Ошол Кемпир-Абадты калды деселе, боптур, калыптыр деп кетип атабыз. Анан кийинкиси дагы кандай болот билбейбиз. Биздин Сиз үчүн Кемпир-Абад канчалык маанилүү? Биз үчүн эми кыргыз эли үчүн аябай эле маанилүү жерде эмише. Биз Жалпакташтан келдик. Эми ишенип атабыз. Эми жалган айтпасын, эми ушунча адамдын небесинде, орозонун күнүндө эми ишендик.